Токойдогу жаныбарлар жаңы жыл майрамын тосуп жатышат. Бул майрамга 18 маймыл чакырылган. Бирок азырынча кечеге 10 маймыл майрамдык маанайда кийинип келишти. Ошондо дагы канча маймыл келиши керек? Видеону токтотуп, өз алдынча ойлонуп көргүлө. Эсиңерде болсо, кечеге 18 маймыл чакырылган болчу. Анда алгач ушул 18 саны эмнени түшүндүрөөрүн карап көрөлүчү. Демек, бул 18 саны. Мисалы, ушул 18 санынын разряддык аталыштарга бөлсөк, 18, 8 бул биринчи разряд. Разряддык аталышы бирдик. Ал эми 1 бул экинчи разряд. Разряддык аталышы ондук. Бул ондук. Демек, 18 санында 1 ондук, 8 бирдик бар. Аны жаза алсак болот бул жерге. Демек, бизде 1 ондук жана 8 бирдик бар. 8 бирдик бар. 1 ондук деген бул 10го барабар. Демек, бул 10. Анда бул жерге жаза алалы. Бул 10. 1 ондук, бул 10. Ал эми 8 бирдик. Бул 8ге барабар. Демек, кошобуз 8ди. Мына. Демек, 10 кошуу 8 бул 18. Анда биздин бул мисалга кайтып келсек, бизде 10 маймыл бар болчу. Ушул 10 маймылга дагы 8 маймыл кошушубуз керек. Жалпы 18 маймыл болот ошондо. Бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 маймыл бар. Анда кеттик. Бул 11-чи маймыл болсун. Бул 11-чи маймыл. Бул 12, 13, 14, 15, 16, 17 жана 18. Мына, бизде жалпы 18 маймыл болду. Бул жерде башында бизде деген 10 маймылыбыз бар болчу мына. Демек, бул 1 ондук. Бул жердеги ондук. 1 ондук. Демек, бул 10. Бул 10 маймылга дагы 8 маймыл кошулду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дагы 8 маймыл кошкондо жалпы 18 маймыл болду. 18 маймыл болду.